Баткен шаарында 2022 жылдын эсебинен 3 көчөдө жөө адамдар жүрүүчү жолдорго жол таштары жаткырылып, суу жүрүүчү нолор орнотулат. Бирок иш бүтпөй жатып, жергиликтүү элдин сынына кабылууда. Анткени буга чейин салынган тротуарлар сапатсыз болуп, толук бүтпөй калып кеткен. Ошондой эле Баткен шаарына жаңы мал базарынын курулушу башталып, бирок толук бүтпөй токтоп калган. Баткендеги күмөн жараткан курулуштар тууралуу аймактык кабарчыбыз баяндайт. Бұл Баткен шаарынын борборундагы Курбаналы Сабыров атындагы көчө. Бұл көчөнүн эки жагына тең тротуар салынган. Азыр мен турган ушул тротуардын бөлүгүнө ушул жерге чейин асфальт төшөлүп, ал эми бул жагы калып кеткен. Буга чейин сапатсыз болуп, толук бүтпөй калып кеткен Баткен шаарындагы тротуарлар али күнгө чейин курулуп бүтө элек. Мындан улам шаар тургундары быйыл башталган курулуштарга жергиликтүү бийлик кайдыгер мамиле жасабай, дыккат көзөмөлгө алса жакшы болмок дешет. Тротуарларды, жөө жүрүүчүлөрдү иш кылса, бир топ иштер жасап атат, бирок аягына чейин ойлонулбаган иштер болуп аткандай болот да. Анткени тротуарлары толук бүтпөй калып атат. Кээ бир жерде тротуар курулган, көпүрөсү жок. Базар куруп башташты, алынын документтери бүткөн эмес, прокуратура иш козгоду. Демек, жасап аткан иштерин толук аягына чейин ойлонулбай, аягына чейин эсептелбей туруп эле баштап атышат. Бул мындай бир иштеп атабыз деп түр көрсөтүү үчүн гана аракеттенип аткандай көрүнөт да. Бул Мурат Салихов көчөсүнө салынган тротуарга суу каналдан өтүүчү көпүрө курулбагандыктан ыңгайсыздык жаралып, аны жергиликтүү активисттер соц тармактар аркылуу билдиргенден соң куруучу компания көпүрөнү орното баштаган. Шаардык кеңештин депутаттары да элдин айтканын угуп, курулушту көзөмөлдөп жатабыз дешет. Албетте, эл таразы элсинчи дейт, алар күндө көрүп турат кандай жумуш аткарылып атат. Негизинен ошолор коюп аткан сындар дагы мезгилинде ушул жоюлууга аракет кылып атабыз. Нургайзиев көчөсү боюнча дагы көрөк ушул тротуар боюнча сапатсыз деп атат. Аны кабыл алууда дагы өзүнүн кемчиликтерин жоет деп айталы. Баткен шаарындагы аткарылып жаткан иштердин дагы бири бул шаардын четине салынып жаткан муниципалдык мал базардын курулушу. Мал базардын курулушу бүгүнкү күндө токтоп турат, анткени ушул мал базар турган жер трансформация болгон эмес экен. Шаардык бийлик жакынкы күндөрү ушул трансформация иштери аяктап, мал базардын курулушу кайрадан улантылат деп билдиришти. Мал базардын курулушу менен кошо Четбулак кварталына салынуучу муниципалдык базардын мерчемделген курулушу токтоп калган. Мал базардын курулушуна жалпы 8 миллион сом керектелсе, курулуштун алгачкы бөлүгүнө 2 миллион сом сарпталган. Ал эми муниципалдык базар үчүн 50 миллион сом каралып, трансформация иштери аяктагандан соң 20 гектардай жер ажыратылат. Биздин болгон кемчилигибиз ошол демек көтөм пока убакыттан утуш үчүн дуалын тургузуп коелу деген эле болгон да. Биз дальше иш кылбай болчубуз, аны түшүндүрүп айтканбыз баарына. Бир прокуратуранын берген эмесине кошулуп кетет, что баардык биздин эмебиз туура эмес болгондуктан алар токтотуп койгон. Ал туура эле. Муниципалдык базар алар баардыгы мен ушул айткан эмеге кирет. Бүгүнкү күндө биз 169 гектар жерди трансформацияга берип атабыз. Демек, ал дагы токтоп калды. Ал деле трансформация бүткөндөн кийин иш башталат. Белгилеп өтсөк, буга чейин Баткен шаарындагы тротуарларды сапатсыз кылып таштап койгон куруучу компанияларга прокуратура тарабынан иш козголгон болчу. Эми быйыл курулушу башталган иштер кандай аткарылат, ага да мезгили келгенде баа берилет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР.